Жалпы 11,5 гектар аянтты ээлеген Ош шаарындагы Кудайберди Уна-Тетик базарында тротуар жок. Анын ордуна соода контейнерлери коюлуп, жөө адамдар базарга машиналар менен аралашып киргенге мажбур. Бул өз кезегинде унаа башкаргандарга, жөө жүргөн жарандарга ыңгайсыздык жаратып, адам өмүрүнө коркунуч алып келет. Ош шаарынын тургуну Нургазы Абдубалиев Кудайберди базарындагы башламандык, мыйзамсыз иштер тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Тротуардын жоктугу эмне менен байланышат? Бул мына соода кылуучу контейнерлердин орнотулгандыгына байланыштуу. Эгерде тротуар кура турган болсо, демек бул контейнерлер алым салышка туура келет. Ал эми тротуардын курбагандыгы, бул жердеги контейнерлердин курулгандыгы, ал эми контейнерлер тургандыгына бул базардын ар мисалга неме алып келет, салык төлөйт, башка арендага ижара акысын берет дегенде. Ошол максатта бул тротуарды жок кылып неме контейнерлер коюлган соода кылуучу. Кетип аткан кишини кара, машина жол менен кетип атат. Көрдүңөрбү? Ушуну мына 2 метр ушул жерден мындайынан тротуарды оңдоп койсо, чекеде жүрөбү? Азыр машинага да кысылып, мына адамдар машина асфальт машинанын жол менен жүрүп атат. Кокус бирөө илип кетсе жакшы болбойт да. Кимге зыян болот? О, обязательно тротуар буга керек да. Мына карачы, чоң базар өзү. Ошто эң чоң базарлардын бири ушул жер. Мен далай жолу киребиз, запча салабыз. Жөө кээде машина менен келип калсаң, эте аттайсың да. Бүт адамдар машина жолдо жүрөт. Пробканы кара. Азда бүгүн да азыраак экен, аны көрүң, бүт машина жол менен жүрүшөт. Пешеходный жол куруп берсе, абдан жакшы болот эле. Себеби мындай жүргөндө калсаң, келатканда көрбөй калсаңыз, машина уруп кетиши мүмкүн, сиңа берсе чочуп кетишиңиз мүмкүн. Аз гана жатпай жакшы болот эле. Кудайберди базарынын ортосунда Яккали каналы жайгашкан. Учурда каналдын эки тарабы көпүрөсү менен кошо жеке менчикке сатылып, мыйзамсыз курулуштар түшүп кеткен. Ишкерлер суу коргоо зонасында көп жылдан бери соодасын жүргүзүп келет. Тиешелүү кызматтар ушул күнгө чейин аларга эч кандай чара колдонгон эмес. Мыйзамдуу деп эле ойлойм, себеби акчасын төлөп отурам. Анан башкасын билбейм, эми чоңдор жооп берет да. Эми Кыргызстандагы немелер каяка барсын? Мына же иш болбосо, неме болбосо, өзү текстиль мурун жакшынакай ишкана болчу. Ошону кармап калышса болот эле. Бул жакта 5 жылдан бери иштетебиз эми. Ака малын арендеге биз эми берген, бизге иштетебиз. Бизге башында айткан бардыгы бар документальный. Ама законный дегенче иштетип атабыз. Жеке менчигине карабастан бул жерде мыйзамды сакташ үчүн, башкача айтканда, мына мен айтып аткан Яккали каналынын өзүнчө, мисалы, суу коргоо чарбасы бар. Бизде чарбанын өзүнчө алардын ушул чарбадагы сууну коргоо боюнча өзүнчө положение жоболору бар. Жобого ылайык ал сакташ керек, талаптарын сакташ керек. Ал менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик болсун, жеке менчик болсун дегендей. Ош шаарында 2022 жыл тротуар жылы деп белгиленген эмалы. Агалайык калаада жөө адамдарга жолдорду көбөйтүү үчүн жергиликтүү жана республикалык казынадан атайын каражат бөлүнгөн. Вице-мэр Жасур Азимов Кудайберди базары жеке менчикте болгондуктан аларга эч кандай чара көрө албай тургандыгын айтууда. Бирок тургундарга шарт жаратуу максатында тротуар маселеси боюнча жетекчилиги менен сүйлөшүү жүрөрүн билдирди. Каналды үстүгө чейин чыгышып алып атат, мыйзамсыз. Анан водоохранный зонабыз бар, корку зонасы бар сууда. Ошону караш керек. Мына Яккалик тикке адашпасам 20 метр болуш керек да, даже 6 метр эмес, 20 метр болуш керек. Анан где-то бир 4-5ке жакын мыйзамсыз курулуштар бар. Бирок ал частный территорияда, ал жеке менчик жерде, ал жеке менчик жерге биз кирише албайбыз, бирок документи жок. Кийинки жумадан уже иш алып барабыз, биз тапшырмаларды бердик. Ошо квартальный комитетке, маптарга бердик, ошо местный хозяин талып келип бизге сүйлөшөлүк отуруп, келиң, аке, байке, эже, мындай кылайлык, силерге биз жардам берелик, болуптур, документ жасаттырып берелик, мыйзам чегинде кара берек, бирок силер бизге тротуар жасап бергиле деп сүйлөшүү жол менен сүйлөшүшүбүз керек. Биз сөз кылып жаткан Кудайберди базары Оштун Манас-Ата Кичи районундагы текстиль заводунун аймагында жайгашкан. 2014-жылы Ош шаарындагы тыгындарды, жолдордогу жүктү азайтуу жана кала ичиндеги базарларды иретке келтирүү максатында унаа тетиктерин саткан базардын соодагерлерин ушул жайга көчүрүү чечими кабыл алынган. Маалыматка караганда бүгүнкү күндө базар 32 адамдын жеке менчигинде турат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.